Assalomu alaykum urmatli men ko'rishularim. Men kecha viktorina jariyalab, ушул суроону сиздерге көрсөтүп, жообун жаза кетиңиздер дедим эле. Анан комментарийга жазыпсыңар, бардык катышкандарга ыраазычылык билдирем. Мен бүгүн туура жообун айтып берейин деп атам. Кайсы унаага жүргөнгө уруксат берилди деген суроо болду. Азыр сүрөттү карасак, эки уна кесилишке келип калган. Ар биринин алдына стрелка менен багыттары көргөзүлгөн, кайсы жака жүрүш керек экендиги. Андан сырткары жөнгө салгыч турат. Оң тарапта светофордун кызыл чырагы күйүп жүргөнгө тыюу салып атат. Анын төмөн жагында негизги жол деген белги турат. Андан да төмөн жагында артка кайрылганга тыюу салынат деген белги турат. Ошондо бул эки уна жүрө алабы же жүрө албайбы? Бул жерде светофор жана белгилер жөнгө салгыч турганда иштебейт. Жөнгө салгычтын гана көрсөтмөсү аткарылат. Азыр жөнгө салгыч эки унага тең каалаган багытка деп атат, бирок көк уна түзгө жана оңго гана жүрө алат, ал эми ак уна түзгө, солго жана артка жүрсө болот. Ошондо азыр көк уна оңго бурулат экен, ак уна солго бурулат экен, экөөнө тең жүргөнгө уруксат берди. Ошондо кайсы унага жүргөнгө уруксат берилет дегенде экөөнө тең деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.